Сиз жөнүндө ушак айыңда укпайбыз, ызы чууга да аралашпайсыз. Биринчи, экинчи классым Ырбачыда, Көлдө. Сиз мындай аябай катуу урушуп атканыңызды элестете албайт атам. Ошонун баарын ырдан чыгардык да. Ошонун баары чыгармачылыктан Эже 50 жылда мен сенден кетем деген учур. басынтып, ушундай болчу да, көп болду андай анан. Тентектик жайыңар барбы эже? Даже Атайбекти киргизбейм ага. Бир адам менен 50 жыл жашаш. Ал кандай нерсе экен, ал бакытпы? Ошо мен ал кезде Назира звезда экем да. Атайбек байкөкүңөр аябай окшошсуңар да, мына бир калыпта. Шүмшүктөй болду деп айта албайсың да. Азырчы үй кожойкелик жактан кандайсыз эже? Болбогон эле нерсеге таанам, кетем деп. Каныкей эже сиздин ырыңыздан ырдайлы дегендечи, эмне дейсиз? Ошо ак көңүлдүн азабын аябай тарта алам. Шеф Атай Шеп агайда. да, шеп. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Бүгүн сиздердин чоң суранычыңыздар менен жана биздин өзүбүздүн дагы чоң каалообуз менен Кыргыз Республикасынын эл артиси Каныкей Иралиеваны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыңбы? Жакшы турасызбы эже? Сиз менен чоңойдук. Телевизордо койгондо эле силер ырдачысыңар. Анан аябай жер капсуктанып, ошол ырлар менен, ошол оңго термелип. Жакшы. Анан кандай турасыз, эмне кылып атасыз, үшүп атасызбы кышында? Эми эл катары эле жакшы турабыз, Кудайга шүгүр. Жумушубуз бар. Анан баягы биз тетиги илгертен бала кезден өзүн сүйгөн кесип менен иштеп атабыз. Чыгармаларыбыз менен жашап, жаңы чыгарма жазсак сүйүнүп, ошонун таасири менен жашайбыз да. Жаңы чыгарма, жаңы алдыга койгон жакшы пландар, ошолорду ойлоп, кээси болуп калат, ишке ашат, кээси ишке ашпай калат. Бирок Кудайга шүгүр, баары жакшы. Эже жана оңдорчу эргүү ал ыйлап атканда көбүрөөк келеби же күлүп атканда көбүрөөк келеби, кандай абалда келет? Ар кандай, аны айтып болбойт да. Себеби дегенде бул чыгармачылык, ар бир адамдын өзүнүн чыгармачылыгы, өзүнчө бир сыр да. Мисалы үчүн мен кандай чыгарманы мына жазам деп отуруп жазганга да болбойт. Өзүң бир жакшы учурлар болот да. Кээде кайгырганда, бир нерсеге капа болгондо, же болбосо бир өзү сүйүнгөндө сен айткандай. Ошо өзүнчө бир өзүңдүн сезимдин бир толгонусу болот да, ошондо жаралат. Анан мен өзгөчө меники жана жакшы акындын ырлары, жакшы бир чыгарма окусам же жакшы бир кино көрсөм, ошондо толгоном да. Мисалы үчүн кийинки учурда Кытайдын бир жакшы сериалдарын көрүп калып, кокустан эле. Анан ошого кызыгып көрүп, алардын баягы ырлары да өзгөчө экен. Анан баягы актерлордун ойногону бизде жасалмалык болуп кетет го. Башын көрүп эле анан деп мен ошондой иренжип кетем. Мында болсо алар жашоодогудой ойнойт экен да, ошолорун көрүп, кайра көрүп. Ошентип анан кийин ошондон мен бир нерсе алам да. Мисалы үчүн жакшы кинодон, театрга баргым келет. Мүмкүнчүлүккө жараша ошол жерден бир толгонулар болот. Анан ошондон өзүнө өзү жаралат. Анан ошо акындардын ырларынан мен өзүм музыка жазып алып, анан кийин оон чыгарып анан сөз издебейм. Сөзсүз ошо бир жакшы акындын ырын издейм. Терең ойлуу, терең маанини каткан. Ошондой ырларга маани берем да. Жеңил желпилер мени көп кызыктырбайт. Мен сүйгөн акындарым ошол Сагын Акматбекова, Назгүл Осмонова. Анан кийин ошол тиги Курбаналы Сабыров. Анан биздин улуу акындар, Анатай Өмүрканов, Надырбек Алымбеков. Анан кийин биздин ошо Гүлжамиле Шакирова менин жердешим. Капа болуп жүрөт, сен менин ырларыма аз жасасың деп. Атайбек көп жаз десең аз жазасың деп. Ой, менде деле момчуру бар десем, жок, нааразы да, ыраазы болбойт. Мындай, сиздин атыңызды атаганда бир жанагы
бир сулуу бир картинкага түшүрүп туруп сүрөткө анан мындай дубалга асып коюп анан өмүр бою ошол дубалдагы сүрөт кыймылдабай тургандай эле ушундай да ананчы образыңызчы мага анан мындай сиз жөнүндө ушак айың дагы укпайбыз ызы чууга дагы аралашпайсыз эч кандай сөз да чыкпайт каныкейр элеби мындай бир ушу жана зымга тарткандай зымырайып дейт го чоң андай деле энелерчи эмес мен Назира андай деле эмес. тентектик жайыңар барбы эже? Тентектик жайы мен бала кезде болгондур, бирок биздин ата энем өзгөчө апам тайыне мени багып чоңойткон да. Ырбачыда азыркы Балыкчы шаарында чоңойгом. Балалык кез ошо жана Кожояр деген айылда өттү. Анан бирок ушул Кожояр деген айылда анан Наркөлдүн Наркөзүндө Оттук деген айыл. Апам ошол айылдан болгондан кийин анан ошо Кожоярга турмушка чыгып, анан ошо жакта балалык кез ошол жакта өттү. Анан кийин ошол өзүнүн ата энем, атам Акталадан Үгүт деген айылдан болот. Дөрбөлжүн деген айылда турушту. Ошо мен апам бир жыл Ырбачыда болсо кыштаса, бир жыл ошол жакта анан Акталага барып аяктан окуйчу. Мен кызыктай окугам. Биринчи классымды, биринчи, экинчи классым Ырбачыда, Көлдө. Үчүнчү, бешинчи класста Акталада. Алтынчы, жетинчи класс ошо Ырбачыда, анан кайра 8-де Акталадан бүткөм да. Ошондой анан кийин жарым Көлдүк, жарым Актала болуп калып атат да ошондо. Анан ошол апамдын тарбиясы, ата энем саламаттуу кишилер болгон. Анан мактанба деп айтышчу да. Баягы мен кичинекей бала кезимден баянды ойноп үйрөнүп, анан ырдап ошентип калганда баягы мактанып ийсем керек да. Мен баянды ойнойм, мен ырдайм деп анан апам айтчу эле раматылык. Кой сен мактансаң мен уялып атам депчи. Анан ошо баягы көкүрөктө калган да, анан ошон үчүн баягы скромный болуп, орусча айтканда ошондуп чоңойгом да. Азыр деле ошол нерсе калдыбы эже? Ошо азыр калды. Мында мактана албай атасызбы? Эл артистмин мен деп. Жок, андай жок. Андай жок. Мактана албайм. Мен кыйынмын. Мен мынча жаздым, мынча деп айтам да. Мага караганда ата эк мактанчак. Аз байкасың го сүйлөгөндө. Анан айтам да, сен мынча уун жаздым деп мактанбай эле койчу. Анан акырындык менен чыгаргын. Эл тандасын, эл таразаласын депчи. Бирок эже бир четичи, мындай айтмайынчачы эл деле мындай көмүскө калтырып, мындай баркыңарды баалаган деле адам аз болуп калат экен да, ар бир адам өз түйшүгү мененчи. Мисалы үчүн ушунча ыр жараттыңар, обон жараттыңар, Атайбек агай экөөңөрдүкүн кошкону деле бир маданияттын түптөлүшүнө укмуштуудай салым коштуңар да эже. Анан бирок ал нерсени мындай канчалык деңгээлде баалап атабыз деген суроо. Эми баалагандар баалайт. Анан кийин мында кээде ойлоп каласың да, баягы мен көпкө чейин баягы эмгек сыйлыгын артист алдым. Рыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев, Шахрат Алипова эжелер, байкелер мененчи. Анан кийин көптөн кийин канча 20 канча жылдан эл артистинин наамын беришти. Анан ошондо бир анда деле унчукчу эмесмин да. Негизи өзүм баягы ичим тап болсо керек да. Мынтип айтып. Мен ошол баягы кандай десем, тиги баягы чоң артисттер болуп, анан концерттерге гала концерт чыгып калганда анан баягы эл артисти болуп алгандарчы мактанат да. Мен биз эл артисти мана тигине деп анткенде анан карап туруп, ушулар үчүн алып коюш керек экен деп. Себеби атайын сени да баягы басынтып ушундай болчу да, көп болду андай. Анан ойлонуп, ушулар үчүн алып коюш керек экен деп. Бирок өзүң чыгармачылыгыңа келгенде аны унутуп каласың да. Ошо атак даңк үчүн эмес, бирок ушул баягы ички дүйнөңдөгү болгон сырларыңды, сезимдериңди оңго жазганда жыргап каласың да. Баары эчтеке эмес. Мейли эл артисиби, эмгек сиңиргенби, алдыңбы, бирок ошого карабай өзүң чыгармачылыгың менен ошол атмосфера сүңгүп киргенде анын баары эчтеке болбой калат да. Эже чыгармачылыктачы мындай бири-бирине тоскоолдук жаратуу, анан арттан тартуу, чылбыр ыргытуу деген нерселер көп кездешет го. Болдубу жашооңузда? Жок, кандай десем, мисалы үчүн Атайбек өзүнүн ортосундабы?
Жок, мындай сизге мисалы үчүн өзүңүз Менде айыбай көп болду. Андай атайын баягы тиги көп болду да, андай бут тоскон, атайын ушул тиги концерттерден алдырып салган. Мисалы үчүн правительственный концерттерге мени кошчу, чет өлкөгө чыгарганга дагы 2-3 жолу эме болгондо атайын эле алдырып салып, менин ордума башка кишилер чыгып, башка кишилер чет өлкөгө өткөн учурлар көп болду. Аны мен күлүп эле койчумун да, мейли, пенде депчи. Мисалы үчүн Швеция, Данияга бармакмын, анда да алдырып салгам. Ага киши өтүп кетти, аны айтпай эле коеюн эми. Ошентип анан мындай концерттерде, правительственный концерттерде жакшынакай кошуп туруп эле анан кийин чийип салган учурлар да аябай көп болду. Ич ачыттандай да. Ичиң ачышат эмне, бирок анан кимге айтасың, унчукпай, ладно. Ошонун баарын ырдан чыгардык да. Ошонун баары чыгармачылыктан чыкты. Ичте калып калганда ал нерсе анда ооруга, өнөкөткө айланып кетти. Анан баягы за эме болот да, баягы кара нерсеге айланат да. Мен андайды антким келбейт. Болуптур. Мен жазып чыгарбай койдуңар. Мен аны ырман чыгарам. Ушундай көп кетим да. Сонун эже. Анан мында Атай байкөкөңөрдү карай турган болсоңор, бирөөң ай, бирөөң жылдыз болуп, мындай болот го такыр. Жылдызды айсыз элестете албайсың, же айды жылдызсыз элестете албайсың, дайыма чогуу бириңерден тажаган, ай тияка барып турчу деген учурлар болот. Кээде болот эми андай, эми адамбыз да, кээде болот. Кээде кандай десем, экөөбүздө баягы ыйык-тыйык болот, эл катары эле. Сиз мындай аябай катуу урушуп атканыңызды элестете албайт кандай же. Ой, жакшы эле урушат. Жакшы эле. Анан бирок тиги биздики 5 мүнөт ашып кетсе 1 саат. Кээде ал мени урушат. Акчанын баарын чачып ийбей жаныбыз бар да. Эчтекени карабай чачып ийип анан ай деп калган учурчу. Аны ошондо урушат. Сага миллион сом берсе эле чачып саласың деп. Жосу эчтекени карабай бир нерсе алып ийип, жосу бирөөгө берип, туугандарга берип ийген. Ошондой учур болот. Бирок экөөбүз бирибизди түшүнүп жашаган үчүн ушуга чейин 50 жыл болот. Кудай буйруса, эмдиги жылы. Бир адам менен 50 жыл жашаш. Ал кандай нерсе экен, ал бакытпы? Эми ошону өзү бакыт, мисалы неберелер бар. Бизде өткөндө тиги кызык болду да, бизди бирок папабыздын сөзүн угабыз да. Шеф Атай агай да? Да, шеф агай. Анан неберем чургап барыптыр, келин. Биз чогуу жашайбыз да, уулум 2 баласы бар, уул, кыз. Анан кичүүсү ата уруша дейт. Анан баба ошондоп депчи. Себеби тиги бир биздин үйдө студиябыз бар, анан ошону уулум жазат. Анан ошо бир нерсе туура эмес болуп калып, ошондо биз урушат. Мен дагы анан кийин бир байке ооруп атыптыр акында. Анан ошонун угондорун Атайбегон жазып, анан аны жаздырганбыз да, запись кылып. Ошону таппай атабыз да. Жазган же кайра жазыш керек. Анан кийин ошого тиги кайра жазган Атай уулум экөөсүнөн күнөө эле унчукпай атат, бизди урушат. Баба деп урушат. Ошо неберем барып айтты. Ата уруша депчи. Эмнеди урушат деп. Баба деп анан бизде деле болот, таарынычтар болот, кайра жазылабыз. Мен баягы орусча айтканда баягы кара өзгө злопамятный эмесмин да, бат эле унутуп калам. Көкпеттер барат го, өмүр бою унутуп калат. Жок, андай жок. Андай ак көңүлмүн. Ошо ак көңүлдүн азабын аябай тартам. До сих пор тартам ошол. Чыгармачылыкта деле, жашоодо деле. Ооба. Чыгармачылыкта мен өзүмдүн дүйнөм бар да. Ошо даже Атайбекти киргизбейм ага. Чын ар бир адамдын өз дүйнөсү болуш керек экен, Ооба, өзүңдүн дүйнөң. Анда бай назик, таза. Ушундай бир мен ич күнүм бай деп айтсам болот да. Бирок сыр билдирбейм. Атайбекти да киргизбейм. Аныкы башкача. Анан эми кара көкпеттенип, анан кара баягы кектепчи, андайым жок. Жумшак. Что болуптур эми. Кээде ушунча көп жамандык жасаган адамга деле бир Кудай билет. Ошондо мындай жумшактык баланы тарбиялоодо кандай болуп калат экен эже?
баланы тарбиялап биз 3 балабыз бар. 2 уул, 1 кызыбыз. Ичинен үчүнчү гана экинчи уулубуз, 2 уул, 1 кыз да. Үчөөнү тең музыкага бердик. Бирок кичүүсү ары эле музыкант болуп чыкты. Жакшы музыкант болду. Скрипач. Абдраевди бүтти, 11 класс консерваторияны бүтти, музыка жазат. Бирок аныкы бизге окшобойт да, аныкы шаардык болуп калды. Биз айылдан келдик да. Биз айылдын баягы тоосу, айылыбыз, суубуз, ушул тоо токойубуз, ошол биздин жүрөгүбүздө калды да. Ысык көлүбүз, аныкы болсо башкача. Анан кийин мисалы үчүн азыр аранжировка жасайт биздин ырларды, анан кийин айтабыз да, биздин вступлениени алып койчу. Жок. Өзүнүкү да. Гармония да өзүнүкү. Анан мынтип калат, папасыныкы баягы узун мелодия, узун оон болот да. Чё он так длинный пишет депчи. Ошондой. Бирок анын мышлениясы баягы музыкалык ой жүгүртүүсү башкача. Гармониясы башкача. Ошондой. Сон ауылдарыңыз сизге жакын бежи? Мага жакын. Кызым дагы жакын, бирок папасына. Ал эки ортодо атасын дагы, мен дагы иши кылып башкарат ал. Мен өзү военный болуп калды да. 10 жыл ал деле ошол Күрүнкеевди биз окуган. Үнү жакшы, менден да жакшы ырдайт. Бирок ырдабай койду да. Анан кийин баягы институт бүткөндө, анан кийин ушунча болуп калды. Күтүүсүздөн деле баягы милиция кызматына өтүп кетти. Отдел кадр болчу. Анан ошо мен ошол жакта 10 жыл иштеди, анан кийин мүнөзү ошондой болуп калды, военный катуу мындай. Бирок көңүл аябай мен тартып. Түптүз да. Ошол. Так ошол балдарым баягы бизди тартып, баягы куулук шумдукту билбеген, ачык айрым түз болуп калышты да. Бул жакшы нерсеби, жаман нерсеби? Эми биздин оюбузча жакшы нерсе. Бирөөнү алдап, мынтип кылтыңдап, мындай эми 200-лүк андай эмес да. Мен деле балам мындай аябай тим эле колунда эмне болсо баарын чача берген адам да. Анан ойлоп калам да, бул карышкыры көп, түлкүсү көп, жанагындай чөөсү көп дүйнөдө кантип жашап кете алат. Эми ошого анын тиги эрки күчтүү болуш керек да, ошого каршы тургангачы. Анан бирок мен ойлоп калам, себеби кээде балдарым колу шумдугу жок, түз болупчу. Бул жашоодо жанагындай азыркы кыйын заманда чын аларга кыйын эле болот да. Бирок өзү өртө албайсың да. Кантип айтасың, сен мындай алдап, мындай бокс болду деп. Жил бокс болду, шүмшүктөй болду деп айта албайсың да. Биз тим койдук да өзүңөр кандай. Анан кийин ойлоп калам, бизди тартыптыр деп. Бир чети ыраазы болосуң, бир чети баягы коркосуң да. Бул эме жашоодо булар баягы эсли аябай күчтүү болбосо, эрки күчтүү болбосо кыйын эле болот. Атайбек Байкөкүңөр аябай окшошсуңар да, мына бир калыпта. Бирөөңөр шустрый болгондо башкача болот беле? Шустрый болгондо мүмкүн башкача болот эле. Бирок биз тиги кандай десем, Атайбек мага караганда шустрыйраак ал. Шустрый ал. Бирок тиги бетке чапма, баягы болгондо айтып коюп, көп учурда жаман көрүнүп калган жагы бар. Ошонусу бар. Мен айтпайм да. Болуптур деп коем ичимен, всё. Аз болсо бетке чап айтып салып, мындай да деп туруп, анан ошо менен жаман көрүнүп калат да. Эже 50 жылда мен сенден кетем деген учур болду. Кудай сактасын. Кандай мындай сактасын, эми ушунча жыл жашап, ысык суукка күйүп, биз студент кезде үйлөндүк да. 20 канча жашыңарда эле? Мен 18 жашта, ал 23-тө болчу. Анан эми азыр мен коркуп кетем, мисалы үчүн студент болуп үйлөнүптүр дегенде, кантип жашашат деп, себеби дегенде татаал да. Жашоо татаал. Ошого да кыз дагы, жигит дагы экөө тең даяр болушу керек да. Анан кийин биз ошол макоо боюнча эле үйлөнүп алдык да. Себеби мен 18-деймин. Эч нерсени көрө элексиз. Эчтекеге үйүбүз жок. Акчабыз жок. Ошондой үйлөнүп алып, анан кыйын. Азыр эстесем коркуп кетем, Назира.
кандай ичине эле келесип экенбиз да. Анын ата энеси деле даяр эмес, меники деле даяр эмес. Мен түндүктөн, ал түштүктөн. А дегенде жол алыс. Жол алыс, эмес, эме деле жок. Ата энем коркуптур да, ошко кеттим. Оштуктарды түштүктө эми бизде баары эле мындай. А кезде катуу азыр аралашып калды да. Анда аябай катуу болду эле да. Ана мамам раматылык эме деп калчу эле. Күйөө жигиттер менен сүйлөшүп, мен 8-класс бүтө эле келдим да, анан айтып калчу. Сен тиги сүйлөшсөң жигиттер менен деп. Нарын, анан көл. Башка эч жака менен сүйлөшпө, жигиттер менен таанышпа деп. Анан мен деп баягы послушный кыз элем да, деп. Анан кийин Ош деген угузба, ал же вообще жок да планда. Таласка да барба, анын жигиттер менен сүйлөшпө. Сүйлөшсөң өзү көлдөн да, көлдүктөр менен нарын деп. Анан кийин баягы ата эне айткан менен Кудай Таалам буйрукту Кудай Таалам Алла Таала эле чечип койт экен да. Анан биз окууга келип, бантик тагынып, бантик чечкен жокмун, баягы чач эме кылып. Анан бирөө окуп, жан талашып окуп, ушул күнүгө, мен айтам студенттериме, күнүгө 8 саатка жеткиргенге аракет кылчубуз. Ушундай окучубуз да. Эч жака чыкмай жок. Училищада жатабыз, интернатта. Тамакты ошол жерден берет 3 маал. Болду, анан ушу окуу. Түн ичинде деле ключту сурап алып, тиги заниматься этели деп, тиги охранниктен заниматься этчүбүз. Эрегишип бирибизге. Анан Атайбекте баягы мен 1 жыл подкурс окугандан кийин келип калды да. Экөөбүз 1-курстан чогуу окуп калдык. Алакар, жондо, мен баянда. Анан ошол жерден жанталашып окучубуз. 4 алсак кайра тапшыралчы деп ушундай окуган экенбиз да. Азыр студенттер антпейт. Анан айтып ошентип окуп, анан кийин атай менен ошол ырларыбызды радиого жаздырып калдык. Алакар, жондо, анын ырларын ырдап, менин обондорум ырдап. Ошо менен анан жакындашып кеттик да. Жакшы болду. Анан кийин эң кызыгы, менин баягы досторум бар эле да. Бири казак кыз, могу эле жакын эле 2 сааттык жерден жашайт. Ошол кыз алда баянда ойнойт. Анан бир Соня Сейил деген досум бар эле, ал ыртайт. Үчөөбүз жакшы болчубуз да. Анан кийин ушундай болуп калды. Тиги казак кыз жакын да, меники Акталат Тетиякта, Соня Сагатадан. Анан бизге кызыктырып эле, жүргүлө биздин ауылга барып конокко барабыз деле, биз ээрчитип кетет. Баяныбызды салып алабыз, мен баянды салып алам. Барып тойлоруна барып ырдайбыз. Анан кийин шашки берип коет. Аны келип биз эмеден ойнойбуз, шашки ойнойбуз, бурч ойнойбуз. Анан ошентип атып, тигинин агалары бар экен да. Анан ошолоруна улусу Абазхан деген казак жигит ошону Соняны жакшы көрүп калыптыр, Сейилди да. Анан ошентип эле баягы 1-курстан эле баягы Соняны алып калабыз деп калды. Алар бизге келет, бизди тынбай чакырат суббота сайын. Анан биз баягы интернаттан жазып кетебиз, адрес жазып ошол жака. Алардын кызыгып, баягы алардын баягы казактарды аябай сыйлап, ырдайбыз эле 2 голос, 3 голос менен. Эми эле бизди аябай барктап калышты. Анан ошентип анан Соняны алып калышты да. Ал багыш окубай калды, бирок менден да жакшы ырдачу. Ушундай жакшыныкка чачы узун, сулуу кыз эле. Ошондо Соня кетти казакка. Анан мен жалгыз калдым да. Тиги казак кызы болсо биздин баягы Атайбектин достору бар эле, Муса деген. Аны менен сүйлөшүп жүрөт. Менсө жигитим жок. Өңүм деле анча эмес болсо керек. Мен бул баш отум менен ушул музыкага кирип кеткем да. Онча карам. Анан кийин кызыгы ушул Аксубай Атабаев агабыз раматылык келип, Үсен Сыдыков да келип, раматылыктар келип, анан жакшы ырдаган Асек Момунгазиев. Ушул оюнчулар келип, мен ырдатып, биринчи ырларын мен ырдадым да. Фонтан ыры деген Асек Момунгазиевдин ырын ырдап бердим. Үсен Сыдыковдун Сен ойлосом деген. Анан Аксубай Атабаевдин Кыргыз жери, Алтын казык деген ырларын ырдап бердим да. Көрсө мен ал кезде Назира звезда экем да. Ошондо анан кийин аны деле билбейм.
Ана Аксуба Атабаев ана кыргыз жерин мага ырдатып 2 жолу келип, Күрөңкеевди окумуш ырдаган таланттуулар көп да, анан келип баарыбыз ырдатып көр, аны мени тандап алды. Кыргыз жерин ырдап бер деп. Макул деп сүйүнүп жүрөм. Анан 1-2 келип эле анан ошо радиого жаздырып, анан ал тынбай радиодон бере башташты. Анан атагым чыга баштаптыр. Билбейм аны деле мен анан. Кыздар анан кийин балдар кыздар келет. Ай, менин классташым келип калыптыр, сен кыргыз жерин ырдап берип койчу деп. Мен кайсы жерде баянда отуруп заниматься этип атам, сөз келет. Ана макул деп ырдап берем. Ана айт, азыр болсо, эмне ырдайм мен азыр? Акча төлөбөйбү дебейм да. Демей жок, андай ошентип. Ошентип ырдап анан Атайбек анан ошо ырларында ырдап жаздырып, радиого жаздырып калды. Бир күндө 13 12 ыр жаздырганбыз. Анда үнүм күчтүү экен да. Жана Еңсө, Кызгалдак, Атайбектин ырлары, берки жана Качкын Усупаев деген да жигит, ал дагы сону жүрөгүмдүн саламы, гүлүмдөп койчу ушуларды жаздырганбыз да. Анан ошентип атак баягы элге таанылыптырмын. Анан Атайбектин ырларын бере баштадым, моуну ырдап койчу деп, ошол менен жакшы болуп кеткенбиз да. Анан жана антип жалгыз 3 кыздан экөө күйөөгө тийип кетип мен жалгыз калдым да анан. Ошо менен анан бирок ошо Атай менен жакшы болуп, бизди ошо музыка табыштырган. Мындай романтик беле Атай байке? Романтик эле да. Романтик ошол, анан кийин тиги экөөбүз баягы жакындаша баштадык да, ырлар жаздырып, концерттерге чыга баштаганда телевидениеде жандуу үндү ырдачубуз да. Экия Мухамбетов агабыздын дагы бир ырын ырдап бердим. Ишол ошентип анан кийин радиого жаздырып, телевидениеге чыгып, Атайбек ойноп берет, ошентип жакшы болуп кетти. Анан баягы кыз жигит болуп сүйлөшүп калуу неожиданно. Анан тиги Качкын Усупаев деген жигит баягы, анда бир 2 чогун ырдадым да. Анан Атайбек ойнойт. Биздин жанагы гитара, плектор ойногон биздин студенттер да баарыбыз чогуу барабыз, радиого жаздырып. Анан берки Качкын мага ошол эме кыла баштады да. Көз түшүп, анан экөөбүз үйлөнөлү дегенде кылып, баягы сөз айта баштады. Анан Атай болсо айттыр, ай, сен канткеге сүйлөбө, ал экөөбүз сүйлөшүп атабыз деп. Ал болсо делдейт, балабыз да, ал да делдейип калыптыр деп. Мага келет, Атайбек ушинтип атат. Мен баян ойноп отурам да, тиги күзгүнө карап алып, баягы апшейче. Ан делдейм, ошентиби десем, ооба. Бирок мындай биз бала кез байоо, таза кезибиз экен. Ошентип отуруп кантип жакындап, анан кийин Атайбек сразу эле баягы айтты да, экөөбүз үйлөнөбүз. Ошо аны мен жашмын да, 18де эчтеке менин ишим жок. Макул болупту, макул деп. Жайында мен үйгө алып кетем сени деп, ошо менен. Ошентип окууну, сессияны досрочно тапшырып, анан биякта акебиз бар эле, акеси бир тууган. Ошонун үйүнө алып барып, өзү болсо аякта окууда жүрөт. Мени эч ким билбейт, мен Атайбек өзүнүн тиги аке жеңесинин үйүнө алып барып койгон. Анан ошо окууну тапшырып, анан шарттан кийин Ошко алып кетти, ошо самолет менен. Келин болгон биринчи күндөрүңүздү айтып бериңизчи. Кыйналдыңызбы? Салт башка да, менталитет башка. Салт башка. Анан кийин эми жаш экем да, ошонун баарын жаштык менен эчтеке билбептирмин да. Анан алып барып баягы жолук салып, кайнем Раматылык 13-14 киши экен. Атайбек эң улусу. Биринчи келинибиз деп аябай болуп, эчки союп, анын өпкөсүн чапкылап. Ошентип өткөнбү? Өпкө чаптыгы, анан ошо эме кылган. Кайынсиңдилерим айтат да, алар баягы тамеки чагат анан. Кайнелерим баары Атай экем тиги үйлөнгөн атат, алып келиптир келинчегин деп. Баары анан ошо чуркашып, аябай чоң дуу болуп айылда, анан кийин эме кылышкан. Анда жылдыз болчусуз да? Анда жылдыз болуп калсам керек, себеби ошондо мен уже кыргыз жерин ырдап калгам да аябай. Аны ырдап берет бекен деп ошентип аябай. Ана мен үчүн баягы эме болду, ал салтты деле билбейбиз. Аны түшүнүк деле жок да.
Анан корккон мамам папам эмне дейт, ошко барба дебеди беле деп. Анан эмне дешти алар? Анан алар аны чалкасынан кетет да. Анан папам бир күн мен ошо аябай до сих пор ушуга чейин өкүнөм, папам келиптир да сезишсе керек, ушу кетип калбасын деп. Келип анан мени болсо тиги бияка катып койгон атай. Анан келип бир күн күтүптүр папам. Мен болсо Казакстанга кеттим деп жазып кеткем да. Тиги эме кылыпчы. Баягы ушуну жазып кетчүбүз. Кыздар айтат, ичибиз аябай күйдү, папаң кечке күттү дейт. Анан ошондо ошко кетип калам да деп. Кезим жаш кез, баягы келесоо кезибиз эчтеке билбейм ошо менен. Бирок ошону ойлойм азыр, кандай десем, мен баягы буйруктан да, если мен кичине куураак мындай эме болсом, эмнеге барам мен ошко, атам папамдар урушат дегенде мына дебеймби. Баягы маңыроо болот го бир. Койдой болот. Бирок жаман болгон жокпуз, 3 балалуу болдук. Биринчи балаңар канча жашыңарда төрдүңөр аны? Биринчи балам 19-умда. Аябай жаш кезиңизде. Бирок чоң эне чоң атасы багып, алар эң башкысы, мен ата энем деле каршы болгон жок. Эң башкысы айтыптыр, мен астыма барганда 1000 сом менен барышкан. Помню, 1000 сом 2 киши. Ошо чоң аталарыбыз, анан чоң кайнатам барып алды ушу. Анан ата энем анан кийин айтыптыр, эч деле мындай эме кылбай, эң башкы кызыбыз окусун, ошону эме кылып каршы болбогула ошо. Анан студентпиз, окудук, квартирадан квартирага көчүп жашадык. Кыйынчылыкты жакшы эле көрдүк. Орустан биринчи жашаган квартира эстен кетпейт. Азыр ошо Чынар деген кафе болуп калган Кызыл Аскерде. Ошо кемпири төшөктө жатат экен, ошо бандеровцылар го, ошо өз Украинде. Аны айтты, ошол эме квартираны жумасына 2 жолу жуйсуң полун, туалет бар экен короодо, аны жуйсуң, короону шыпырып турасың деп. Ошентип анан ошентип жашаганбыз. Мындай аябай мындай. Сырттан караганда тим эле Майкөл бардыгы жакшы, сонун эле жашоодо жашап аткандай көрүнөт го. Бирок атайбек охранник болуп иштеди училищеда. Стипендия алабыз. Экөөбүз ошо училищени кайтарабыз. Үйдө калбайм да жалгыз, корком. Анан училищеден кайтарып ошентип иштегенбиз. Бирок кыйынчылык сезилген жок, себеби дегенде союз кези экен да, коммунизм мезгили. Кыйынчылыктар болду. Бирок сезилген жок да. Адамдар башкача эле ал кезде. Бири-бирине боорукер, кайрымдуу, эртең күн кандай болот деп ойлобой эле эмне, окууну бүтөсүң, иштейсиң, айлыгың бар. Ошондой, бирок жакшы ырларыбыз чыгып калыптыр, эл таанып калыптыр. Анан ошо менен бири-бирине уланып кетти. Бирок мен кыйналганым жол салынып, эң кызыгы кайненем раматылык Нанай деген базардан барып, айтып койду да, келин алып келатабыз деп. 50 размерде көйнөктөн алып келиптир, 2 көйнөк, өзбек. Аны кийсем мындай ок. Анан Өкүл апа ата коюптур, алар болсо ошол тиги эме кылган. Баягы 42 размер шай көйнөк алып кийип, анан оңолуп калдым да. Жоолук, башта жоолук, өзбек көйнөк. Анан биринчи күнү эле эртесин эшикке чыга калыптырмын да. Жол салынбай эле. Сен чыкпа, 3 күн отурасың көшөгөдө деп. Анан кийин кичинекей бир бала нары өтөт, бери өтөт. Сенин атың ким десем, атым Баланча дейт. Данияр дейт. Данияр, атың жакшы турбайбы десе. Делдейип калган ал. Анан чуркап барып атасына, энесине айтты. Жеңгем менин атыман айтты деп. Айтпаш керек экен, тергеш керек болчу. Ол кыз деп. Анан ошентип анан көндүк да тартып. Эртең менен эрте шыпырдыңарбы кoro? Жок, шыпырткан жок, кайненем жакшы киши эле багыш. Даже тиги даандырган нанды эле жаптыр. Кой балам, 1 ай, 2 ай жөн эле баягы кызындай көрүп эле. Бирок болгону очокко от жагып, аны чай кайнаттым, көбө болуп кетти башым. Ошо. Мындай азырчы үй кожойкелик жактан кандайсыз же? Эми өтө кыйынмын дебейм. Эми азыр келин бар, анан балдар чоңойду, алар баарын
эми кандай десем аябай тим эле укмуш мен деп мактанат го андай. Эми кандай чыгармачыл адамдар кандай болот ошондой эле. Баягы кызганычтар болот. Ал жагынан кызганыч аябай. Мен аябай кызганчак элем. Аябай кызганчак. Азыр эле кызганбай калдым. Себеби атай шустрый да деп тыңдап. Жакшыныкай суу кыздар. Демеле жашарып кетет да демеле. Көзү жайнап. Жайнап мынтип аябай. Эркектин баары эле ушундай болсо керек. Күлкүм келет азыр ошол. Бизди окуганда Күрөңкеевде бир кыз бар эле. Дайыма айтам казак кыз. Же атайды жакшы көрөбү ошол. Кайсы жерде болсун жанына келип алат да ошону. Атайды издеп барсам эле баягы кыз жанында жүрөт. Анан кызыганам. Бул эмне сенин жаныңда жүрөт? Ой, билбейм, өзү эле келип калды. Бир жыл жаман анда биз үйлөнүп алганбыз да. Кийин ал кыз өзүнөн өзү кетип калды, окууну таштап. Кызганыч болду. Себеби бул биздин баягы сени адам жолдошуң жакшы көрсөң, сөзсүз кызганасың. Бергиң келбейт, башкага бөлүшкүң келбейт. Башкага бөлүшкүң келбейт. Анан коркчумда атай мени таштап кетип калса анан эл эмне дейт. Ал учурда эл эмне дейт менен катуу урушчу эле. Азыр деле ушундайсыңарбы, эл эмне дейт менен? Жок, элди сыйлайсың да, эл эмне дейт деп. Элдин астында баягы аброюңду түшүргүң келбейт. Баягы эл эмне дейт деген эми бияка сиңип калган да. Ошо менен жашап келебиз. Ал нерсе адамды тушабайбы эже? Эми тушап да коет бир чети, бирок өзүң кандай десең таза жашаган келген адам элдин астында жүзү жарык болсун деп айткым келет. Ою болот да ошондо. Жүзү жарык болсо элдин астында деп ошо. Азыр мындай артыңызга кылчайып карасаңыз, жашооңузга топук болуп, ыраазысызбы? Ай сонун жашадым деген нерсе келеби? Же өкүттү дагы арман бар? Эми бул эмеде кандай десем, эми адам болгондон кийин арман болот да, сөзсүз жүрөт. Кандайдыр бир арман болот. Сизде кандай арман болбоо эле дегим келип атат. Эми кандай десем, эми баягы өтө момунда күйүтчү эме жок, бирок ошо мени ошо биз жакшы бутубузга туруп кетелик да, ата энебиз кетип калды да. Ошону арман болсо да арман. Так мындай биз ата экөөбүз чогуу жүрдүк, гастролдор чогуу чыктык, 1 мүнөт бөлүнгөн жокпуз. Ошо ал жагынан арман жок. Болгону ошо ата энебизди жакшылап сыйлап алсак, тойлорун өткөзүп берсек болмок деген гана эме болгон ошо бар да. Азыр уулуңуз менен же кичи уулуңуз менен чогуу мындай дуэт кылып, бир башкача форматта ырдап көрсөк деген нерсе чыкпайбы? Болот, мен бирок уулум ырдабайт да, кичүүсү ал музыкант, музыка жазат. Кызым менен ырдагым келет, бирок ал жаман баатыр, үйдө баатыр жоодо жок дегендей ал үнүсү жакшыдан айтып калам, экөөбүз бир ырдап жаздырып койбойлу деп, анын үнү жакшы да аябай. Эми ошого келатабыз да. Кичине бышып келатат да? Бышып келет, болбосо ал тартынып деген калат. Неберем менин ырдагым келет, мисалы үчүн кичүүсү Айлин аябай музыкальный да, ошо мүмкүн ошо менен ырдайбыз. Ата өзүм окуучуларым менен, шакирттер менен ырдаган, дуэттерибиз бар, өзүнүн коллегалары менен ырдаган. Анан кийин чыгармачылык бул деген бир өзүнчө чоң бир деңиз да. Улам бир нерсе чыгат, оюң келет, мындай кылсак, тигиндей деп, жаңы ырлар, жаңы чыгармалар. Ошо менен жашайбыз да. Азыр көп эле үй бүлөлөрдү карап отурсаң, мындай сабырыбыз жок, чыдамыбыз жок. Бир нерсе болсо эле оңой ажырашып кетүүгө далбат кылабыз. Үй бүлө эмнеге керек экен эже? Эми кандай бизде ажырашабыз деген кээде коркутуп калчубуз. Мен тиги атай ушуну айта берет да. Экөөбүз жаңы үйлөнүп, болбогон эле нерсеге таарынып кетем деп. Сизби? Ооба. Чемоданды салып алып, жиндекемиз дейм мен. Азыр ойлосом, болбогон эле нерсеге. Анан атай дагы аябай көтөрүмдүү экен да. Анан коеюн деп. Кайра жарашып. Айтып атпаймынбы биздин урушу, тиги уруш жаңжалы чоң мындай эме бирөө
көтөрүмдүүлүк күн ошо керек экен. көтөрүмдүүлүк ооба чыдоо керек экен да. Мага раматтылык Жаныбек Жанызак бир кайсы бир редакцияда отурсак келип калды да анан мен анын Жанызак экенин деле билбейм, кийин билдим да анан. Силерде жадоо деген жокпу деп жадоо деп. Анда эмне дедиңиз? Делдейб анан жок деп койдум да анан бул эмнени сурайт, бул Жаныбек Жанызак билбейсиңби деп. Анан жок деп. Эми кандай десем, баягы биз жаш кезибизде чыгармачылыкка баш отубуз менен кирип экөөбүз тең. Ошо баягы жадоганга мүмкүнчүлүк берген жокко дейм. Мында күйөөс аялы азыр бири-бириңерди колдоп, мынтип ойсон болуптур дейсиңерби же бир аз атаандаштык болобу оңончула экөөңөрдүн? Эми кандай десем? Эки оңончу эмнеге? Бул аябай татаал суроо. Чын эле мындай. Бирок биздечи антип тиги атаандашып мен кыйын, менде сен кыйын деп демей жок да. Мен атайды дайыма биринчи орунга коем да. Биринчи алдыда сен анан кийин деп, сенден кийин мен деп. Ошондон го мынтип ага эреш мен кыйынмын деп андай ой жок. Аялдын данышмандыгы керек экен да. Мүмкүн ошодур. Анан Атайбекте эч убакта менден кийин сен кыйынсың, сенде мен кыйын дегандай жок. Биринчи Атай, биринчи сеники болсун деп. Даже мага эл артистин бергенде мен эме кылдым, Атай алса анан экөөбүз чогуу жуйбуз деп. Ошол анан кийин 2010 Пукович чыга электе мурда экөөбүз эл артистин алгандан кийин анан кийин концертибизди берип анан жуудук да. Ошо атак мындай эме жок. Бирок чыгармачылыгыбызда бирибиздин оондорубузду сындап, аябай тим эле оттон алып отко, суудан алып сууга алмайбыз баары. Чычалайсызбы сизди сындаганда? Мен чычалайт, аны кээде мен айтам да атайым оондо угуп көрсөң десе. Бир жолу угуп туруп, пойдет деп койгондо күйүп кеткен. Пойдет дейсиң депчи. Бола. Болсо чыгарып алат анан келет. Канке угуп койсоң, жүрсөң да мен же кино көрүп отурам эле бир нерсе. Угуп кой сен боло. Деп анан мен камырабай турсам анда күйүп кетет да. Болбойсуңбу, укпайсыңбы? Анан кийин айтам, могу жериң жакшы экен, муну кайра жазыш керек. Себеби баягы чувство бар да, чутье, орусча айтканда. Сезесиң, жакшы болгон болсо, мен ырдайынчы ушунду дейм. Анан сен баягы эме деп калат. Бирденкенин бүркүтүндөй болуп эле деген бар го, ошо баягы алып алганчы. Оозуна да тиштеп, эки жагына эме алган, ошентип эле баарына башкаларды ырдасын деп калат да. Ал азыр аябай иштейт да, жакшы иштейт ал. Эмгекчил. Мен жалкоорокмун, чын айтыш керек. Настроением болмоюнча иштебейм. Кийинки кезде ушундай болуп калдым да, жайлап калдым. Ал эмнеден улам? Эми кандай десем, бул деген мисалы үчүн мен азыр Күрүнкеевде иштейм. Эстрада бөлүмүн жетектейм, уже 12-13 жыл болуп калды. Анан баягы студенттер менен аралашып, окуу процесси, анан үйгө барганда чарчап каласың. Бирок особый случай болмоюнча да мындай жазгың келет, көбүнчө эртең менен училищага келип, анан кийин баягы студенттер келгиче ошондо иштейм да, чыгармачылык менен. Азыр жай иштейм, жай. Се жайлап, мурда деген бүгүн жазып алып, эртең радиого жаздырып, эле бир дердеңдеп калчумун да, андай. Жок, азыр аябай сабырдуулук менен, алоом бушмайынча чыгарбайм. Себеби радиого чыгып кеткенден кийин, ата могу жерин мынтип койгондо болмок экен, кап деп ушундай өкүнгөн учурлар болгон да. Азыркы жаштар чыгып келатат го, ошол окуучуларыңардан, студенттериңерден карап отуруп, кандай баа берет элеңер азыр? Азыр жаштарды айтсам, изденүү жагы аябай терең изденгендер аз да, мен оюм боюнча. Биз жалкоо анан жеңилерек да, анан кийин көбүнчө баягы башка улуттун баягы музыкасына ошонун таасиринде иштегендер көп да. Нукура элдик, биздин кыргыздын улуттук күйлөрүбүздүн негизинде жазгандар аз болуп калды да. 30 жыл ичинде да өзгөрдү.
адамдын баягы биздин кыргыз элинин жаштарында эми улуумун, ортомун аларды өзгөртө албайт. Себеби баягы биздин баягы мурунку ырлар менен тарбияланып ошого суарылып калды да. Вот кийинки жаштар алардын кабыл алуусу башкача. Анан кийин мен айттым да, ошо чыгарма жазып, биздин баягы ыр күйүнү көбүрөөк угуп, ошону өзүнө сиңириши керек да. Алар болсо азыр мына сотка бар, интернет бар. Ошонун таасири азыр байкалат. Жазганда дагы ошол башка мисалы үчүн орус, англис, түрк, кытай, корей ырларынын таасири байкалат. Азыр бул жаштардынчы мындай аябай фонограммасы ырдатсаң деле мындай кыйраган нерсе чыкпайт го үнүн делечи анан. Жан жок, жандуу нерсе жок да жердечи. Мындай көк анан ошондой ырчылар келип канык эже сиздин ырыңыздан ырдайлы келет дегендечи эмне дейсиз? Мен жок дебейм, бирок угуп ошону чыгара аласыңбы депчи. Менин ырларым ырдаш татаалыраак. Себеби дегенде себеби дегенде кандай десем, мен ички эмем менен чыккан, ички сезим менен чыккан, татаал болот, аны кабыл алышы керек. Анан жеңил желпи болуп анан ырдап чыкканы жетпей калат элге. Сөзсүз ал жерден сөзүнү, оңду маанисине түшүнүшү керек. Сөзүнө түшүнүшү, ошону өзүнүн ичинен тиги кайнатып алып чыгыш керек да. Ошо жагынан мага көбү чыдай албайт. Келет анан мындай болсо тигиндей, бирок сөзсүз бир жеринен баягы мен жеткизе албайт да ошо. Аны угуп көрөм дагы анан ичим чыкпай калган учур көп болот. Бирок мисалы үчүн мына Самара Каримова ырдады. Мен бир эки ырымды, бирок ал чыгара алды. Себеби аябай изденип, анын мисалы сүрөттөгү сүйкүмдүү жан ким дейсиң деп. Аны өзүм үчүн жазгам да аны. Сагын Акматбекова эженин сөзүнө жазылган. Эженин Күүгүмдө күү деген китеби бар. Ошону мен башынан аягына чейин бир окуп чыктым да. Ошо ырлардын ичинен бир топ ырларын обон жаздым. Эженин ырларын оңой менен обон чыкпайт да. Аны ошондо сүрөттөгү сүйкүмдүү жан ким дейсиң деген бар да. Сүрөттөгү сүйкүмдүү жан ким дейсиң, унут аны унут дейсиң деген жагы бар да. Аны унуткуча ал үчүн бир жашоо өмүрдү жашап өтүш керек деген. Ошо өзүмө жазылган да. Анан өзүм кээде чарчап келгенде, настроение болгондо или жакшы эмеде өзүм ырдап анан эс алып калчумун да. Как-то ал ырдын бир эмеси бар да. Ырдын мен ону айткан жокмун, сөздүн бир сонун маанилүү жактары көп да. Ошону тиги Асан угуп эле бир күнү келип калыштыр, эже ырларыңыздан алалы деп анан. Жөн эле көрсөтүп ырдап берсем, эже ушуну бериңиз деди да. Ошо баягы чутьёсу бар экен да, анан макул деп. Анан дагы бир Көгүлтүр кеч деген ырым бар. Назгүл Осмонованын сөзүн жазган. Аны өзүм ырдайм деп аткам да. Эже ушуну бериңиз деп. Аны алып кетти. Баягы ошо Элмира Кайып кызы келип бир жарым саат кечигип калды да ал. Аны алып алып, эже ушу Көгүлтүр кечти ырдайм дейт. Ай мына азыр эле Самаралар алып келди. Айтсаңыз эми анын ырлары көп го, мен ырдап чыгайын. Бирок ана не успела да ырдайм. Ошондой баягы түшүнгөндөр, терең түшүнө билгендер ырдаса болот. Мындай азыркы оончуларды угуп отуруп, учубуз кур эмес экен деген нерсе келеби же кабатан көрү, жакшылар чыкпай атат, бычакка саптуулар жок деген нерсе келеби? Эми кандай десем, азыр мына бизден кийинкилерденчи Болот Токтобаев ырлары жакшы оондору бар. Анан кийинки Түмөнбай Колдошов баягы ырларын угуп, бир куплетин укканда эле түшүнөсүң да, деп дегенде элечи. Ошо Түмөнбай да сөздөргө аябай маани берет. Ооба. Анан ошол, андан башка биздин баягы уже залкарлардын катарына кирип келатат Жамиля Муратова. Ал да сөзгө аябай маани берет, сонун оондору бар. Кандай десем, анан дагы жаштар бар, улам кийинки чыгып келаткан. Алардыкын эми болот эми.
Кудай буйруса. Анан кийин азыр бир нерсени айтып коеюнчу, азыр эсиме келип кетти. Азыр мына оон чыгарып атышат да. Ичиң чыкпай кетет да, күйүп бышып кетесиң. Бир оону мен дейм алган, бир сабын. Бир сабын тиги Рыспай Абдыкадыр, бир сабы дагы Атайбектен да ушинтип алып анан мен оонум деп чыгарганда күйүп кетесиң да. Бул деген мисал үчүн мен баягы биз ата экөөбүз эмнеге салгылашабыз? Могу жериң даже өзүң оону окшоп калыптыр деп туруп анан кийин өзгөрт деп. Ошондон урушабыз да, могуну унутпайсың, болбойт мындай. Ал эмнеси бар экен, мен өзүмдүн почерким, почерким болгондо да оригинал болуш керек деп ошондон урушабыз. Бири-бирине ырлар дайым эле бири-бирине окшоп кала берет го, бир оончулук. Болот, андай. Ошондой коркунуч бар да, анан ошондон талашабыз. Ошон үчүн мен шашпай, жай иштеп калганым ошол да. Ал сенин өзүңдүн ички жан дүйнөңдө чыккан бала да. Анан ал деле адам, оондун деле тагдыры адамдыкындай болуп калат. Кээде ушуну жата-жатадан бир күн жарк этип чыгып кетет. Кээ бир болсо чыгат, мен өзүңө жакпаган оон элге жагып калганда таң каласың. Ушунун эмнесине кызыгып ушурда болчу. Ошондой да оондар барбы? Ооба, болот. Кызык экен. Анан мындай жантан бир сүйлөшүп отурабыз го, же сиздин мындай энергияңыз бар экен да. Адамды бешикке салып терметип аткандай. Айтышабы? Ооба, эми кандай десем, бир киши келеткен кечке. Бир киши бир байке да, өзүндө көп жер кыдырган, Тибетке чейин барып, эмеге даже ошол жанагы Тибетте жашаган кыргыздарга чейин барып келген киши бар да, Жолдошбек байке. Анын бир жерин жолугуп калып, анан айтат: "Сен умайын эзип турбайсыңбы?" дейт. "Кандай белебиз?" "Мен оюмда жок. Маңдайыңда турат" дейт. Маңдайга дейт. Анан ага киши ошондой баягы башка илим алып келди да, анан таң калып калдым. Бирок мен ошо балдарды жакшы көрөм, кичинекей балдарды. Ошолор менен бала жөнүндө, эне жөнүндө ырларды көп жазгым келет. Дагы эле апа жөнүндө, эне жөнүндө ырларды жакшы ыр болсо, аны кыя өтпөйм да. Балдар үчүн оондор аябай аз чыгат экен да, бизде аякка кайрылган жоксузбу? Абдан көп. Мен күн балдары деген ырым бар. Күн балдары деген китеп чыгарганбыз. Ошо Атай экөөбүздүн ырларыбыз бар. Ошол анан кийин бир эме Атайдан айтып атпайм, сен уруксат берем, бир мен өзүм оондорум менен бир элдин астына чыгып ырдайын депчи. Өзүнчө концерт коюп, Ооба, десем аны макул деди, чоктум деп. Ошо жагына ыраазымын. Эмнеге өзүң жалгыз чыгасың, мен экөөбүз деп десе, түшүнүктүү адам Атайбек. Анан ошол азыр ошо концерт берсем деп даярданып атам, жан дүйүм менен. Бир учурда ооруп калып, гепатит менен ооруп калып, анан бир топ жылдары баягы ал кетип, мен билесиң да, оору деген жаман экен, кыйналып, эми азыр өзүмө келип, азыр эме кылып атам да. Бир жан дүйүм менен өзүм да ошо көңүлүмдөгүдөй ырдап чыксам деген оюм бар. Ошого даярданып атам. Кудайым буйруса, бир күн ырдап элибизди сүйүнтө, мен угармандарымды. Сөзсүз буюрса, концертиңиз болсо билдирип коюңуз. Обязательно келесиңер, чакырам. Ошо жаңы оондор, эски оондорду ырдап, анан бир концерт беришет да, баягы өзү жалгыз анан толтура ырчылар чыгат го коштоп. Андай эмес, көбүн өзүм ырдап, анан мен өзүм сүйгөн, мен өзүм жактырган ырчылардан кошом. Жандуу үн менен. Анан дагы айтып кетейин, Аскат Мусабеков келинчегим Миргүл менен мен ырларым ырдап чыгып атат, малатсы. Жакшы, мен көңүлүмө жаккан. Анан Самара жакшы ырдады, ошо экирди. Ошо мен өзүмө жаккан ырчылардын ырын угам. Нурзат, ким эле азыр экөөбүз ырдадык 100 жылдар мурда кийинде деген баягы Сүймай Ералиевдин сөзүнө жазгам ошолорду. Ошондой. Анан чыгармачылыкта мен көп эле ачыла бербейм. Баягы жаш өткөн сайын сүйлөшө турган, бир ушунча көңүлүңдөгүдөй сүйлөшө тургандар деле аз болуп калат экен да. Көп ачылбайм да. Так мындай. Азыр жакшы, сени жакшы көрөм. Ошон үчүн айтып атам да. Сон эже, сон. Аябай ырахат алдым.
сүйлөшүүбүздөн, маегибизден, сиздин энергияңыздан улам эле монтип кирип кетип аттым байкадыңар деген. Тим эле ушундай муюткан, дагы сүйлөсө, дагы айтып бериңизчи деген. Камераларыбыз немеси резинка болгондо дагы бир 3 саат жөлөп отурат. Уктап калган жоксуңарбы мен Жок. Аябай кызыктуу болду эже. Ошондой экен да, чыгармачыл адамдын өзүнүн ар биринин өзүнүн секрети бар, өзүнүн сырлары бар дегендейчи. Анан кийин ички дүйнөңдө баягы адам, менде бир эме бар да, адамга жакшылык кылгым келет, ошонун удовольствие алам да, рахат алам. Жакшылык кылганда. Анан мен быйыл мындай биздин Күрүнкейевде мен окуган жер, ошол жерде иштеп атам. Өзүмдүн окуучуларым баарын жакшы көрөм. Ар бир менин балдарым да. Урушам. Урушасызбы? Эки коесузбу? Эки коюп кете кууп чыгам. Кайра аны аяп басып бер кел деп. Ушулардан чыкса экен бир нерсе депчи. Анан кийин жакшы музыкант болсун, жакшы ырчы болуп чыксаң профессионал музыкант, бирок эң башкысы жакшы адам болушуң керек деп айтам да. Жакшы адамдан гана жакшы музыка чыгабы эже? Же жаман адамдан деле жакшы музыка чыгабы? Жакшы, кандай десем, жакшы музыкант болуп чыгат, аябай, бирок адам катары аябай тетир болуп калгандар көп да. Бар да ошондойлор. Абдан көп. Мен эле деген, жалгыз эле мен болоюн дегендер көп да бизде. Аны адамга жакшылык кылгысы келбегендер көп. Аны ошон үчүн өзүм окуучуларым, студенттериме айтам. Сен жакшы ырчы болуп, жан дүйнөң, ички дүйнөң менен жакшы ырдап чыксаң, сен ошо уккан адам сенден эме алыш керек, жакшы энергия, жакшы стимул алыш керек. Анан сен ичиңде жаман болуп көрө албайм отуп турсаң, билесиңби, ал жаман нерсе. Ошон үчүн деп айтам да, жакшы адам болушуң керек деп. Сон жакшы адам бололу. Рахмат эже. Рахмат же, бар болуңуз. Концертиңизди ийгиликтүү өткөрүп алыңыз. Сиз дайыма оюбуздасыз, эсибиздесиз. Сиз биздин бала чагыбызсыз. Сиз биздин аябай сыймыктуу ырчыларыбыздын бириси. Чоң рахмат, чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфир сиздерге жакты, көкүрөгүңүздөргө муюду деп ойлойм. Буюрса алдыда дагы сонун кызыктуу маектерибиз күтүп турат. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.